Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Номер 19 абакта аскер кызматкери каза болду. Чүй областынын Жаңы Жер айылында жайгашкан номер 19 абакта аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу ЖМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, окуя 17 сентябрь күнү болгон. Аскер кызматкери контракттык негизде иштеп жаткан. Учурда биз эч кандай маалымат бере албайбыз. Азыр бул ишти аскер прокуратурасы карап жатат. Тергөө аяктаган соң биз маалымат беребиз, деди басма сөз кызматы. Ал эми айрым жергиликтүү маалымат каражаттары аскер кызматкери октон каза болгонун жазышууда. УКМК экс-депутат Кубанычбек Нурматов алдамчылыкка шектелип кармалды. УКМК Кыргызстан саясий партиясынын мурунку депутаты Кубанычбек Нурматовду кармады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Ал ири өлчөмдөгү алдамчылыкка байланышкан көптөгөн фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалды. Тергөө учурунда мурунку депутаттын алдамчылык иштерге тиешеси бар экендиги боюнча далилдер алынган. Ал 2013 Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын аудитору болуп турганда 500 000 АКШ долларынан ашык суммадагы кыймылсыз мүлккө ээлик кылып алган. 20 сентябрда ал жазык процессуалдык кодексинин 98 беренесине ылайык алдамчылыкка шектелип кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эске салсак, Нурматов 2012-2015 жылдары эсеп палатасынын аудитору, 2015 жылдан бери жогорку кеңештин депутаты болуп иштеген. 2021 жылдын августунда БШК депутаттын ыйгарым укуктарын токтоткон. Кумтөр. Акылбек Жапаров Лондондогу уюмдун чечими тууралуу билдирүү жасады. Экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров Лондон баалуу металлдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтынды ишенимдүү жеткирүүчүлөрдүн статусунан ажыратуу чечимине комментарий берди. Бул боюнча пикирин ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Баары болжолдонгон сценарий боюнча болот. Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын чечими күтүлгөн иш болчу. Жокко чыгаруу убактылуу гана иш, башкача айтканда жакында калыбына келтирилиши мүмкүн экенин белгилеп кетким келет. Башында биз алтыныбызды жеткирүү үчүн жаңы каналдарда иштей баштадык. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азырынча шарттар мурдагыдан начар болбойт деп айта алам. Нью-Йорктун соту 15 сентябрда Синтера Голд компаниясынын доо арызын караганын эстен чыгарбоо жана эске алуу керек. Сот көмтөргени боюнча Кыргыз өкмөтүнө айып пул салуудан баш тартты. Бул биздин туура жолдо экенибиздин дагы бир далили, деп жазды Жапаров. Мындан тышкары, ал ата мекендик зергерчиликти өнүктүрүүнү колдоорун, бизде бул багытта маданият жана тарых бар экенин белгиледи. Акылбек Жапаров ошондой эле электрондук сом долбоору азыр ишке кирүүгө даярдалып жатканын, ал биздин алтын менен бекемделерин жазды. Курманбек Бакиев түрктөр менен куда болду. Туркияда белгилүү түрк саясатчысы Метин Эргундун уулу Илтериш Эргун менен мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кызы Алмаш Бакиеванын үйлөнүү үлпөт тою өттү. Бул тууралуу түрк маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалымат кылайык, той 17 сентябрда өткөн. Конок катары белгилүү түрк оппозициячыл саясатчылар чакырылган. Баары кийинки президенттикке ким оппозициялык талапкер болот деп ойлонуп жаткан учурда коалициянын эки лидери тең Республикалык элдик партиянын төрагасы Кемаль Кылыч Дароглу жана Мерал Акшенер менен Анкаранын мэри Мансур Яваш Метин Эргундун уулу Илтериш Эргун менен Кыргызстандын экинчи президенти Курманбек Бакиевдин кызы Алмаш Бакиеванын үйлөнүү үлпөт тоюна келишти, деп жазат түрк ММКлары. Тойго Бакиевдердин үй бүлөсүнөн кимдер катышканы азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга таяна турган болсок, Алмаш Бакиевдин кызы эмес, тууганы. Министрлер кабинетин ким жетектейт? Депутат Марлен Маматалиев парламенттик шайлоодон кийин министрлер кабинетинин башчылыгына келет деген имиштер тарады. Бул тууралуу өздүк булактар билдирүүдө. Өкмөт башчылыгына анын ишмердүүлүгү, билимдүүлүгү жана тажрыйбасы себепкер болгон. Биз депутат менен байланышканыбызда ал жөн эле шайлоо алдындагы саясат болсо керек. Мындай сунуш азырынча түшө элек, деди. Өткөн жумада айрым саясий чөйрөдө Марлен Маматалиев өкмөттү жетектөөгө бышып калгандыгын, ишти алып кетүүгө саясий эрки жетерлиги жөнүндө сөз болуп жаткан эле. Дубай негиздөөчүсү Шейх Рашидтен өз өлкөсүнүн келечеги жөнүндө сурашканда ал ушундай жооп берген экен. Менин чоң атам төөдө жүрөт эле, атам да төөдө жүрдү. Мен Мерседесте жүрдүм, уулум Land Roverде жүрөт. Бирок неберемдин небереси төөдө жүрөт. Эмне үчүн мындай? Оор күндөр күчтүү адамдар жеңил шарттарды пайда кылышат.
жеңил шарттар алсыз адамдарды, алсыз адамдар оор күндөрдү жаратышат. Жашоо бумеранги ушундай. Талант Анарбаев. Алтынбек Сулайманов кой козуларды убойный цехке ээрчитип барган текедей болобу. 3 чакырылыштын депутаты Алтынбек Сулайманов саясатта кыйла такшалып, уулугу да артып, бышып турган маалга жетип калгандай. Өзү башында партиялык системаны жактап, анын ичинде преференциалдуу жолдо добуш берүүгө үндөп, мыйзамды да ушул жагынан бекемдетип таштаган. Мындайча айтканда, талапкерлердин тизмеси ачык жарыяланып, шайлоочулар аларды тандашат. Карапайым эл үчүн бул көрүнүш түшүк жаратаары бышык, номерлерден адашуулар, дээрлик башаламандык орун алышы ыктымал. Кызык бекен, мындай шартта Алтынбек Сулайманов бир топ саясатчыларды ышкыбоздорду артынан ээрчитип, бир партияга биригүүгө ынтызар болуп аткан. Акырында кырдаалды терең түшүндүбү, альянс катары жалпылашуудан майнап чыкпасын сездиби? Айтор өзү ноокаттан эле бир мандаттуу округтан аттанууга оолуга баштаптыр. Себеби ал жактагы негизги атаандашы Төрөбай Зулпукаров түрмөдө олтурбайбы. Анчалык деле айыгыша турган күчтөр жок. Мандат алууга шанс бар. Ушундан улам бир икая эске түшөт да. Баягы убойный цехке козукойлорду ээрчитип барып, өзү башка тешиктен чыгып кеткен текенин ролун ойноп калдыбы. Азырынча дагы убакыт бар күтө туралы. Алтынбек Сулаймановду жандаган талапкерлер чын эле ара жолдо калышабы? Булак Азия News гезити. Россиянын Пермь университетинде ок атылып 8 киши каза болду. Россиянын Пермь мамлекеттик изилдөө университетинде ок атылып 8 киши каза болду. Алардын арасында жаракат алгандар да бар. Бул тууралуу тергөө комитетинин өкүлү Светлана Петренко билдиргенин РИА Новости жазды. Киши курмандыгына себепкер болгон адамдын кармалганы, анын аталган окуу жайынын студент экени кабарланды. Окуу жайдын октун үнү чыгып жатканы тууралуу маалымат бүгүн эртең менен нөөмөт бөлүмүнө түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча каза тапкандар саны 8 кишиге жетти, 6 жаракат алган деп айтылат маалыматта. Социалдык тармактарда студенттер дүрбөлөңгө түшүп, терезеден секирип жаткан видео тараган. Келечегибиз кең болсунчу. Келечегибизди туман басып, туңгуюкта кимге арызданарыбызды билбей, ызабызды ичке катып, ызырынып гана отуруп калчу эмес белек. Баарын жамандайсың, президентти эле мактайсың, калыс бол дейсиңер. Жооп: мамлекет бир эле жылда сазга баткан эмес, 30 жылда барып, белчебизден ашып, акыреке жетип, эртең дымыгып калабыз деп турганда келген ажо. 30 жылда мамлекет ар тараптуу сокку жеди. Экономикалык чабуул эч нерсе эмес. Аң сезимге жасалган чабуул күчтүү жана ар тараптуу болду. 30 жыл бою тымызын акча менен азгырган ар кайсы уюмдардын идеологиялык чабуулу мына азыр бышып жетилип жемишин берип турган учур. Бири батыш деп бакырса, бири Туран деп бакырат. Бири Гулен деп кыйкырса, экинчиси Кремль дейт. Бири арабты кумир тутса, бири корейлерди кумир тутат. Кыргызым, ак калпагым, ордом, мекеним, каада салтым, манасым деп уран чакыргандардын, кыргыз экендигине сыймыктангандардын саны эчак эле кыскарган. Учурда туш-туштан каптап кирип келген чоочундардын арагандай ураандарынан кулак жаңырат. Кай бирин укканда селттей түшөсүң, кой дей албайсың, кой деп эле көрчү. Ошол эле бөлөктүн ураанын чакырып жаткан кыргызын чоочундарга болушуп бетиңди аймап алат. Ошондуктан айрым учурларда жакпаса да балык болуп, жакшыдан үмүт артып, алакан жайып, Кудайымдан кыргызым деген ураанын кайтара көр деп сурануудан башка аргаң жок, олтуруп бересиң. Люстрация, эскилер кетсин, эмнеге деп бакыруу оңой. А бирок ошол эскилер тамырын кенен жайып, жылаандай орулуп, бийликке жети баштуу ажыдаардын ордосун орнотуп алганын билесиңерби? Жок, билбейсиңер. Садыр Жапаров жалгыз, жети баштуу ажыдаарлардын саны арбын. Бийликти тазалоо бул бит баскан дененин бити менен сиркесин тергендей машакаттуу иш. Бир гана ишарет менен анын баарынан арылуу үчүн отко гана секирүү керек. Ажылдаган ач айкырыгыңар менен президентти азыр отко секир деп эле жатасыңар. Президент отко секире турган болсо, өлкө албуттанган оттун ортосунда калат. Өлкөдө башаламандык болот. Эскилердин бирин бир боор энебиз колдойт экен. Экинчисин батыш каржыласа, үчүнчүсүн арабтар эчак сатып алган экен. Чоочундардын колдоосуна таянган эркулдар Жапаров кеттесе эле ляппай таксыр деп кетип калат бекен. Жок, тирешүүдө. Элди көтөрүп салам, чаап салам, мага тийсең антем минтем деген андан көп.
А бирок ошонун баарын президентибиз акылмандык менен отурган ордуларынан билгизбей бирден шыпырып жатканын байкадыңарбы? Орундарын алмаштырып, бирин жетелеп чыгарса, бирин башынан сылап узатууда. Сыйлап узатпаска болобу алар? Жок да. 1 жылдан бери Садыр Жапаровдун саясат арабасынын алдында түшүп алып, шаштысын кетирип, адыраңдап жатабыз. Келгиле, андан көрө президенттин саясат арабасынын аркасына өтүп, алдыга карай түртүп, чогуу көмөк көрсөтөлү. Сабыр кыла туралы. Бактыгүл Иманбек кызы.